Таңшола берүүсү бүгүн майрамдык чыгарылыш 22 февраль күнгө жума. Бүгүн болсо бизде конокто өтө кооптуу адамдар десем болот. Себептен Кыргызстандагы эң күчтүү аскердик бөлүмүнүн жоокерлери бүгүн бизде конокто. Алар Майрамбек Байтемиров отряддын командири жана Нурсултан Азат уулу көзгө атар чалгынчы. Бүгүн бизде конокко келген чакка ассалому алейкум. Байрамыңыздар менен. Майрамдык маанай кандай? Даярдыктар кандай? Жакшы, даярдыктар жакшы болуп жатат аскердик бөлүктөрдө. Даярдыктар дегенде ар бир аскер бөлүктүн ичинде майрам уюштуулар болот. Жана жарыштар болуп турат, КВН сыяктуу болуп атат. Эме бөлүктөрдүн ичинде жарыштар болуп, даярдык болуп турат. Жана аскер айымдары дагы бизге белек катары кылып, концерт уюштуруп, ошондой иш-чаралар, чакан белектерди берип, иш-чаралар жүрүп аткан кез азыр. Көптөр азыр айтсаңыздар, мен дагы суроо жаралды. КВН деп өзүңүздөр дагы катышасыздар концерттерге? Өзүбүз да катышып, командалар да катышып, жоокерлер катышып, ар бир бөлүкчүлөрдүн арасында жарыштар болот. Ошондой иштер уюштурулат майрамга карата. Аскер десе эле көпчүлүк учурда ойго келет, аябай мындай кооптуу адамдар, каштарын аябай бириктирген, тамашалашпаган адамдарга окшош деп. Негизинен аскердик жашоо кандай? Көңүлдүү учурлар, кызыктуу окуялар дегендей болуп турабы? Андайлар болуп турат. Эми аскер адам десе чынында биринчи ошондой серьезный дегендей. Ошондой кабыл алат көбүнчөсү. Анын үстүнө биздики эми өзгөчө багыттагы болуп аткандан кийин, билип жүргөн кишилер ойлойт да, бизде аябай эле каардуу, кабагын бүркөп, күлбөй жүргөн депчи. Бирок ал биздин жумуштун чегинде да. Атак мындай жумуш бүткөндө, жумуштан сырткары өзүбүздүн тааныш дос балдарыбыз менен мисалы кенен кесип, эркин күлүп жайнап, тамашалашып, тамашалашып. Өзүңүздөр айткандай КВНге катышып. Командирим айткандай КВНдерге катышып. Эртең буюрса мынакей жарыштар да болот экен. Эртең майрам баарыбыз билебиз, 23 февраль. Бирок 26 февралда кабыл алынган мыйзам экен бул. 23-үндө эмес. Тарых катары айтып өтөлү. Белек берүү күнү дагы катары кабыл алсак болот. Кандай белек алгыңыздар келет? Себеби айымдар көбүнчө сурай албайт. Кандай белек берсем, же кандай белек алгым келет деп. Ошондуктан биз аларга жардам берип өтөлү. Мырзаларга кандай белек алган жагат? Эгерде сиздин сүйлөшкөн жигитиңиз же бир туугандарыңыз, агаларыңыз, атаңыз аскер адам болсо, азыр биз жооп катары алып өтөлү. Эмне белек алгысы келет болду экен аскер адамдары? Майрамбек мырза биринчи жооп берсин. Аскер адамдар болгондон кийин көбүнчө белек бизге жаккан белектерди айта кетсем, мисалы үчүн бычак десек болот, боевой бычак, күжүнмөн бычактар болот. Ошондой негизде ошол бычактар көп аскер кызматкерлерине жагат. Швейцарияныкы деп көп айтышат, Көбүнчө Швейцарияныкы, Россияныкы ошондой бычактар бышык болот. Ошондой бычактарга жакын болобуз аскер кызматкерлери. Кол сааттарыңыз дагы өзгөчө экен, экөөңүздөрдүн тең, балким кол сааттарды алгыңыздар келет. Кол сааттар дагы өзгөчө сууга туруштук бере алган, туруштук бергендер сааттар дагы көбүнчө белек кылышат. Аскердик сааттар бар, өзүнчө атайын немеге жараган, кызматка жараган белектер. Керек болсо ок өтпөгөндөр да бар. Ок өтпөгөндөр десек деле болот. Сиз кандай белек алгыңыз келет? Эми аскер кызматында жүргөндөн кийин уже көбүнчө нерсе ошол жака кызыгуу болуп калат да. Ошон үчүн белек алганда дагы жөнөкөй эле белек эмес, ушул аскер жагына таандык ушундай сааттарды деп койсок болот, мисалы. Ар кандай военный нерселер азыр эми базарларда көп эле сатылат, ошолордон алып берсе бир аз жагымдуураак болот да ошол. Бир чети өзүбүздүн жакындарга дагы орустар айткандай намек ыргыттык болуш керек азыр, эмне белек алгыңыз келип атат дегендей. Албетте тамаша. Негизинен эле күнүңүздөр кантип башталат? Канчада турасыздар? Күндү кандай пландайсыздар? Күн эртең менен саат 7-де турабыз. 7-де туруп, бизде контракт кызматкерлер бар болгон үчүн бизде саат жумуш 8-де башталат. 8-де башталып 7-де туруп жумушка келип, общий неме баардык эмне өткөрүлүп, тапшырмалар коюлат. Ошентип саат 18-нө чейин жумуш алып барабыз. Аскер кызматкерлери, жоокерлер болсо, алар отрядтарда болуп турат, казармаларда, бөлүкчүлөрдө болуп, алар эртең менен саат 6-да аларга подъем. Алар эртерээк башталат, алар бизге караганда. Биз офицерлер жана контракт кызматтагылар 8-де жумушка келебиз, 18-нөлдө кетебиз. Ошол. Сиздер дагы армияга баргансыздар, аскердик кызмат өтөгөнсүздөр. Кызыктуу учурлар болду беле? Кызыктуучулар көп эле болот. Аскер кызматы болгондон кийин баардыгы эркектер болгондон кийин көп кызыктуучулар көп болот. Бирин айта кетсек, кээде
жумушка шашылып бир күн ушундай учур болгон. Эртең менен туруп эле жумушка барсам отрядтын дежурный чыгып эле тосуп алып, жолдош капитан, сизге эмне болду? Саат 3 болду го, таңкы 3. Эрте келип алыпсыз деп. Көрсө менин саатым жылып аркага калып кетиптир. Мен саат 7 болдук, ошо эле батырап шашып жумушка барып алыптым. Ошондой кызыктуучулар көп болот. Анан дагы айта кетсек, кызым бар, 2 жашта. Барсам алдагы аскер кызматкерлерин көрүп, аскердик саламдашуу дегенди үйрөнүп алыптыр. Барсам эле колу менен аскердик саламдашып, келиңиз ата деп ошентип тосулган кызыкчылар көп болот. Жада калса үй бүлөдө дагы ошондой аскерге немеге аскердик кызматтарга тиешелүү, тиешелүү болуп. Сизде? Бизде деле кызыктуу окуялар көп болгон. Азыр эстеш кыйын болуп атат, Эми азыр көбүнчөсүн эстеш кыйын, бирок бир нерсе болгондо, 2016 жылы Индияга барып келгенбиз да, иш сапар менен. 15 бала барганбыз, чогуу иштешкен. Ошол жактан бир эми өзүм үчүн аябай кызыктуу окуя болгон, баягы Холли деген майрамы бар го индустардынчы. Ошол майрамына туш келип калып, ошону майрамдайбыз деп кечинде чыгып, от жагып, ырдап, бийлеп ушундай болду. Анан эртеси күн дагы туруп, эртеси күндө майрам уланат, чыгып бергиле деп суранганда макул деп баарыбыз аябай болгон кийимдерибизди алып барып, жакшы кийимдер менен чыгып алганбыз. Анан ойлогонбуз, аяктан кичине краска чатышып коет го депчи, биз бияктан көрүп жүргөнбүз да. Ошондой го да барсак көрсө такыр бөлөкчө экен алардын майрамычы. Красканы бир аз чатышып бүткөндөн аягында барып суу төгүп, жерге батка ылай чатышып, аябай кир майрам экен да. Ошондой кызыктуу окуя болгон, баарыбыз жакшы кийимдерибиз менен барып алып, кетерге кайра шалбырап, начар кийимдерибиз менен келип калган да. Ошол аябай башкысы эсте калган. Эсте калган аябай. Негизинен эле угушубуз боюнча биздин телекөрүүчүлөр да билет болуш керек, сиздердин аскердик бөлүк керек болсо Орто Азиядагы эң күчтүү аскердик бөлүк катары айтылып келет. Кайсыл жагынан өзгөчөлүктөрүңүздөр бар, кайсыл жагынан күчтүүсүздөр? Эми муну айта кетсек, ар бир эл аралык машыгууларга катышып жүрөбүз. Ошол жерде биринип калып барганда күжүрмөн даярдык боюнча жана физикалык жааттан, моралдык, психологик жана патриотизм жактан биздин аскер кызматкерлери күчтүү десек болот. Башка мамлекеттерге салыштырмалуу бүт жагынан күчтүү деп эсептейбиз. Жана далилденген эмнелерди өзүбүз көрүп жүрөбүз, эл аралык машыгууларда, жарыштарда. Эң сонун. Эртеңки күнүңүздөр кандай планданды? Мисалы үчүн канчада башталат майрамдык кече? Эртеңки күндөрдө эми үйдөн барып көрөбүз, эми үйгө баргандан кийин келинчегибиз эмне кылат, эмне белек берет. Аскердик бөлүктөчү? Аскердик бөлүктө болсо канчада майрамдык өзүнчө бир стол жасайбыз, стол жасап, отуруп ошол жерде майрамдап, ар бир өзүбүздөрдү куттуктап, жана аскер айымдары куттуктайт. Бизде аскер айымдары бар, ошол жерде иштеген контракт негизинде. Ошолукта жана жоокерлерди куттуктайбыз. Жоокерлер эми ал жерде калышат, үйлөрүнө барбай бир жыл кызмат кылып, ошолорго куттуктайбыз. Керек болсо белек берип, ошону өткөрөбүз. Кээ бир учурларда азыр бир канча мүнөт мурда биздин ошо Кыргыз Республикасынын жоокерлеринин энелер комитетинин төрайымы келип кеткен. Ал эже айтып калды, азыркы тапта армияга баргысы келген өспүрүмдөрдүн саны абдан көбөйүп атат. Мурдагы 2-3 жыл мурдагы деңгээлге салыштырмалуу деп. Армияга баргысы келген мырзалар үчүн сиздер кандай кеңеш берет элеңиздер? Армияга келүүчү мырзаларга келиңиздер, кызмат кылыңыздар, ата мекенди коргош керек. Баары жакшы болот, жакшы тажрыйба алып кетесиңер. Мындай айтсак, чөйрөсүнө немеге кадам таштасаңар десек болот. Жашоого. Жаш кезиңерди унутуп, армиядан жакшы тажрыйба алып, үйүңөргө барасыңар. Ошон үчүн баарыңар чакырып кетилек, келип кызмат өтөгүлө, баары жакшы. Негизинен эле белек берүүдө өзүңүздөр айтып калыңыздар, кандай белек алыңыздар келет. Сиздер кандай белек бергенди жакшы көрөсүздөр? Эртең балким аскер бөлүмүнүн башчысына кандайдыр бир белек даярдап аткансыздар, же айымдарга кандай белек бергенди жакшы көрөсүздөр? Айымдарга деле гүл, мисалы үчүн, биринчиден көңүл десек болот. Көңүл айтып куттуктап, ата-энебизди куттуктап, 8 март келгенде жана гүл берсек жакшы го деп ойлойм. Уланты беребиз. Сиз? Биздики деле айтып кеткендей, бизге белек алган, белек тандаганы барган күндө деле бизге биринчи эле көзүбүзгө ошол военный нерселер көрүнөт.
Айым болсо дагы баянды нерсегим келет деген, эми айым болсо алар дагы эми аскер айымы болуп, алар да мекенди кандайдыр бир деңгээлде коргоого салым кошулат, алардын өзүнүн иши бар. Аларга деле айымдарга ылайыкталган кичинекей мисалы аскердик кичинекей сумкалар болот, ар кандай нерселерди салганчы. Ошолордон белек кылып калабыз. Бул суроону бергенибиздин себеби биз дагы таңшола берүүсүнүн жалпы жамааты сиздерди эфирге чакырып, биз менен кызыктуу маек куруп, бергениңиздерге терең ыраазычылык билдиребиз жана биздин кичинекей белектерибизди кабыл алып коюңуздар. Бул жакта дагы эми ичин ачып көрүңүздөр, балким дал ошол аскердик мырзаларга тийиштүү буюмдар болушу толук мүмкүн. Байрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Ар дайым эл аралык деңгээлде өлкөбүздүн атын чыгарып жүрө бериңиздер. Эч качан оорубаңыздар. Эң башкысы сиздерге ден соолук, ишиңиздерге ийгилик. Рахмат чоң. Жана балким жалпы биздин мырзаларды Жана ошо учурдан пайдаланып, бүткүл кыргыз элинде мырзаларды 23 февраль майрамы менен куттуктайм баарын. Ата мекенди коргоо күнү менен. Жана учурдан пайдаланып өзүмдүн апам Мирага жана чоң энеме салам айтып өтсөм, жана туугандарым, мени тааныган досторума баарына салам жана майрамыңыздар менен куттуктайм. Эң сонун. Мен да жалпы кыргыз элин ушул кирип келген майрам менен чын жүрөктөн куттуктайм. Кыргызда билем эли жерин коргоочу жакшы, күчтүү эр азаматтар көп. Ошолор ар качан жүрөгүндөгү кыргыз элим үчүн, жерим үчүн деген патриоттук сезими күндөн күнгө күч ала берсин. Кыргыз жерин коргоого ар дайым даяр бололу. Ошол жалпы кыргыз элине тынччылык, молчулук. Рахмат. Эң сонун, дагы бир рет майрамыңыздар менен. Бүгүн бизде конокто Кыргызстанда эле эмес, жалпы эл аралык деңгээлде Кыргызстандын атын чыгарган өзгөчө күчтүү аскердик бөлүк болду. Жана Майрамбек Байтемиров отряддын командири жана көзгө атар чалгынчы Нурсултан Азат уулу болду. Биздин эфир улана берет, биз менен бирге болуңуз.